аймактан борборго келип, өз алдынча жашоого көнүп жаткан студент. Шаар эмнегедир биринчи мен келгенде эмнегедир мен муздак кабыл алдым. Мага аябай муздак болду, жакпады. Үй бүлө куруп бутуна тургандан кийин бала кезиндеги кыялын орундатууну чечкен студент. Мурда уялып жүргөнмүн, жашым мындай биринчи, экинчи курстачы. Азыр мен үчүн уят эмес билим алуу. Окуп да, окутуп да жетишкен жаш мугалим. Жаш мугалим кичине адырап, чын айтканда, бая ойдогудай кенен жүрө албайсың. Качалат орто эсеп менен? Орто эсеп менен 10го чейин десем болот. 10 миң сомго чейин. Азаттык плюс бул жолу ары кызыктуу, ары татаал студенттик жашоону көрсөтөт. Айзат Кудайберди кызы быйыл Ош облусунун Араван районунун Кичик Алай айылынан шаарга окууга келген. Учурда Кыргыз улуттук университетинин кыргыз филологиясы факультетинин 1-курсунда окуп жатат. Азыр Айзат студенттик жашоого шаарга жаңыдан көнүп жаткан маалы. Баары бир мурда шаарда жашап көнбөгөндүктөн, айылда эле жашагандыктан себеби мен буга чейин ошол 18 жашка чейин айылда турганмын. Анан бир аз шаарга адаптация болуш, көнүп кетиш бир аз кыйын болду. Шаар эмнегедир биринчи мен келгенде эмнегедир мен аябай муздак кабыл алдым. Мага аябай муздак болду, жакпады. Аябай биринчи келгенде шаарга күнө албай, анан шаардын мындай атмосферасына күнө албай, бир аз кандай айтсам, депрессияда да болдум да. Анан азыр бир аз көнүшүп, негизи өзүмдүн ошол студенттик жашоомду өзүм эми кабылдап, эми бир аз көнүп калдым. Эми гана бишек жага баштады. Бишек эми гана жагып, жүрөгүмө жакын боло баштады. Айзат өзүн келечекте журналистика тармагында көрөт. Журналисттин негизги куралы сөз деген Айзат тилди терең өздөштүрүү үчүн филология бөлүмүн тандаган. Жалпы республикалык тестирлөөдөн алган баллы Айзатка акысыз окууга мүмкүнчүлүк берди. Айылдан келдиң. Ошол биринчи күндө эстесең, шаарга келген эң алгачкы күндү энтузиазм толуу, жаңы бир тилектер, жаңы бир кыялдар. Башка өзүмдүн группалаштарыма салыштырмалуу менде мындай бир мен студент болдум деген амбиция, энтузиазм менде таптакыр жок болду да. Мен эмнегедир бул нерсеге күнөө албай жүрдүм. Азыр гана мен окушум керек, мен студентмин, менин студенттик жашоом сонун болуш керек деген бир амбиция пайда боло баштады. Кандай кыйынчылыктарга туш болдуң жаңы келгенде? Азыр мисалы айылда турганда шаарда адашып кетет, же болбосо шаарда кыйынчылык болот деген деле түшүнүктөр бар да. Мында такыр болбойт. Себеби колуңда телефон бар, кайсыл жерге барышың керек, картадан эле көрүп адашпай жетип алсаң болот. Менде такыр кыйынчылык болгон жок. Баарын бат эле үйрөндүм, бат эле көнүшүп кеттим. Сен шаарга келгенде сени шок кылган нерсе болдубу? Мисалы үчүн шаардыктардын жүрүм турумунда же кайсы бир жаңы нерсе? Жок, андай шок кылган нерсе болгон жок. Албетте шаардыктар чын эле ушундай беле деген бир. Жок. Андай деле болгон жок. Мисалы бизде өзү эле айылда жүрсөңүз керек, айылга барып, айылдын адамдары албетте карапайым, сылык болот да. Эми шаардын адамдары бир аз мага муздак, ушундай бир муздак мамиледе кылгандай сезилди. Муздак анан адамдарга кайдыгер болгондой сезилди. Айзат 4 бир туугандын улуусу. Ата-энеси, бир туугандары учурда айылда турушат. Айзат алар менен күнүгө кабарлашып турат. Ата-энеси Айзатты дайыма колдоп турганына каарманыбыз ыраазы. Көп эле ата-эне өзүнүн кызын бир алыс жакка чыгаргысы келбейт. Өзүнүн обосун эле чыгаргысы келеттир балким. Бирок менин ата-энем мени ошол Бишкекте окуйм дегениме аябай кош колдоп, мени Бишкекке жөнөтүп, сенин чыгармачылыгың үчүн, сенин окууң үчүн жакшы шарт түзүлсүн деп мени Бишкекке жиберди. Мен бул жакта окуп калганыма ата-энемдин, ошол эле кезекте менин мугалимдеримдин да чоң салымы бар. Атам карапайым эле жумушчу, апам мугалим, кыргыз тили, адабияты мугалими. Филологияны тандаганыңа дагы апаңдын таасири болгон жокпу? Апамдын албетте апамдын таасири болду. Себеби апам кыргыз тили адабияты мугалим, анан кыргыз тили адабиятын апамдан улам, анан атам дагы чыгармачылыкка жакын киши болгондуктан атамдан улам ошол экөөнүн түшүнүгү менен, экөөнүн кеңеши менен ушул жакка тапшырам. Мага точно ушул китеп керек эле да. Биринчи курста силер азынча молунду аласыңар. Фольклор. Бул менде бар. Барбы? Ошол немесин карасаң,
Азыр модулдар тапшырып бүттүк. Кудай буйруса экинчи семестр башталды. Биринчи семестрде биз мисалы жөн гана лекция менен практиканы айырмалай албай, мисалы биз кыргыз тил багытында болгондуктан кыргыз тил предметинен эле бир 10 предметти өтөбүз. Тил илимине киришүү, фонетика, орфографияны бөлүп өтөбүз. Анан ошолорду айырмалай албай, эжекелерди айырмалай албай, ушундай кыйынчылык болду. Бирок эми гана ошол нерсени түшүнүп, көнүп калдык. Мисалы азыр бизде университетти жаман көрсөтүп, же университеттеги мугалимдердин билим деңгээлине канааттанбаган студенттер бар да. Бирок мен ошол өз билимимди же ошол нерсени мугалимдерге же университеттин билим берүү системасына жүктөп койгум келбейт. Азыр менде эгерде мен билим алыш үчүн анда мен биринчи орунда мен өзүм жакшы аракет кылышым керек. Айзат окуган улуттук университеттин 5-корпусу ал жайгашкан жатаканадан анча алыс эмес. Андыктан сабактар бүткөндөн кийин каарманыбыз менен кошо жатаканасына жөнөдүк. Корпуска жакын экен жатакана. Жатакана албетте. Бул 5-корпустун жатаканасы. Бул жакта көбүнчө ошол кыргыз филологиясына, ошол кыргыз филологиясы багытында окуган студенттер көбүнчө ушул 5-жатаканада жашашат. Азыр бизге негизи ар бир студентке пропуск берилет. Бул жака келгенде ошол комментка көргөзүп туруп, анан кийин киришибиз керек. Саламатсыз беже. Жакшысызбы? Канча студент бар жатаканада? Санын биле албайм мен. Толук комендант билет го. Саламатсыздарбы? Кайсыздар? Бул биздин жатакана. Жатаканада негизинен 4 студент жашайт. Азыр экөө жоолдун, бул жерде биздин бир кызыбыз бар. 4 жашайсыңар ушул жерде. Тамакты да ушул жакта жейсиңер, ушул жакта уктайсыңар, ушул жакта окуйсуңар. Бүт жашоо ушул жакта. Сонун. Жакшы. Азыр эмне алабыз? Азыр тамак жасайлы. Сиз мага картошка чаңга жардам бериңиз. Мейли, жарайт. 4 кишиге ылайыкташкан бул чакан бөлмөдө 4 кыз жашайт. Бөлмөдөгү калган 3 кыз тең Айзат сыяктуу эле филология бөлүмүнө быйыл тапшыргандар. Жаңы курбулар жаңы башталган студенттик жашоосуна жаңыдан көнүп жатканына күбө болдук. Сала берейин, тандап эле. Каяктын картошкасы бул? Бул нарынын, көлдүн картошкасы. Ата-энеңер салып ийсе керек, салып ийет. Бул кимдин ата-энесиники? Ошондо тигил жакта Чачкей деген кыз бар. Чачкей. Сон ата-энеңер багат анан акча которушат. Ооба. Да эмнелерди салышат? Бизге жакында эле алма салышкан. Ошентип ар кайсына сүйлөшкөнчө кыздардын ата-энелери салган азык-түлүктөр менен студенттердин сүйүктүү картошкасын жасамай болдук. Эмне кыласыңар кечинде сабак бүткөндөн кийин келдиңер? Кантип бош убакытты кантип өткөрөсүңөр? Бош убакытта бул жакта биринчи этажда китепкана бар. Саат кечки 6-дан 10-го чейин. Окууну бүткөп дагы окуйсуңарбы? Дагы окуйбуз албетте. 6-дан 10-го чейин китепкана ачык болот. Ошол жакта барып, эгерде китептер керек болсо, ошол жактан китептерди алып тапшырмаларды даярдайбыз. Андан сыртка чыгабыз. Мындай жатаканада жашабаган студент, мындай студенттик доорду бир толук кандуу сезе алган студент эмес деп айтат элем да мен. Эмнеге? Студенттик жатаканада жашагандагы бир өзүнчө бир керемет да. Группалаштар менен бирге болуп, бизде бул жакта ар дайым эле майрамдар болуп турат. Бири-бирибиздин комнатабызга кирип, бырдап, бийлеп, ушинтип турабыз. Кечинде олтуруп алып бырдайбыз, андан соң Альбина аябай соннойт. Ашып кетейин эми. Да? Кайсы ырдап бересиз азыр бизге? Ырдап берейинби? Ырдап бериңизчи. Жолукса кандай жакшы дегенdir го? Хорошо, давайте кеттик. Мен под музыку арчыйын анда картошканы. Чыныгы жүздөр менен, чири жок сөздөр менен, жаркырап күлүп турган, жайнаган көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Жакшы ырдадыңыз. Эртең мисалы үчүн студенттер күнү келип атат да. Кантип белгилейсиңер? Ошол студенттер күнүнө карата ошол общежитияда этажда таймаш болот. Этаждар таймашы? Ал жактан ырдайбыз, бийлейбиз, тамашо ар кандай неме. Ошого азыр кочордо дайрынып аткан учурубуз да. Сиз ырдайсыз, мен билем. Ооба, ырдайм. Болду. Жылына 5-этаж утуп келет деп айтышат, бирок быйыл биз алганга аракет кылабыз да. Сонун. График кандай? Эртең менен мына саат канчада сабак башталат, канчада кетесиңер? Эртең менен негизи эртең менен 7-де туруп, 7-де турсаң сабакка андай
шашылбай эле жетишесиң да. 7-де эртең менен турабыз. Анан туруп чай ичип, комнатабызды бир жыйнап коюп, анан кийин сабактар саат 8-де башталат. Саат 8-де университетте окуп калабыз. Канчага чейин сабак? Эгерде 4 пара болсо 2:30 чейин болот. Андан бошсуңар. Анан бошпуз. Ятаканага келбей баягы шаарга кетип калган учурлар болобу? Думга чыгып бир жактарга барып, мисалы үчүн. Болот, Кечке окуп берсе да болбойт. Туура. О. Эс алдырып, жан дүйнөнү эс алдырып, паркка барабыз, кээде киного алып коебуз, ушундай. Мисалы үчүн бизде бар го баягы ойлорчу, стереотип дейбизби, ушундай эле ойлор. Чындык эле болуш керек, стереотиптер эмес, баягы студенттин акчасы аз, дайыма курсак ачка, ата-энесинен алыс деп, Жок эми бул түшүндүк мурун бир 10 жыл мурун же 5 жыл мурун болсо, 5 жыл мурун болгондо, бирок азыр акча жөнөтүш, ата-эне менен байланыш оңой эле нерсе да. Карточка менен бар. Эгер аны туура колдонсо. Биз заманбап студентпиз дегиле. Заманбап студент. Жакшы. Карчыдан өткөм да. Студенттер арасында боло келген кезектешип тамак жасоо, бөлмө жыйноо деген сыяктуу эрежелер кыздарда жок. Кимиси бош болсо, кимисинин шарты туура келсе, жасай беришет. Бул этаждардын таймашычы, пиастура боюнча өткөндө сиз биринчиликти бербейт болчу экенсиз, Мантыга туура кандай эле туурадыңыз? Бизде тунук негизи тамак жасайт. Анан эң тамакты жасай албаган эле мен болот. Апа эмнеге? Мен жакшы жасай албайм. Бул жака биринчи келгенде, жатаканага биринчи келгенде бизде негизи мындай ошто, негизи барсаң эле аш демдеп да салат да. Ооба. Анан мен буларга аш демдегенди билбейм да. Аш демдегенди билбей уят болгом да. Оштук болуп турчу. Мына сон бөлмө экен да, сонун кыздар чогулупсуңар, мисалы үчүн мынакей бир бөлмө ичинде оштон келген кыз, көлдөн келген кыз, нарындан келген кыз, анан бири-бириңерди мындай конокко чакырып, ушундай бир кийин дагы курбу болуп, мындай барбы ошондой ой? Ооба, албетте ошондой ой бар. Ошко барып келдиңерби? Чакырдыбы? Ошко буйрукса эми чакырам. Мен балким декабрда бизде 15 күндүк каникул болот, балким ошондо ошко барып келебиз. Үйлөрүнөн алыс, өз алдынча жашоого, студенттик турмушка жаңыдан көнүп жаткан кыздардын ар биринин өзүнчө бийик максаттары бар. Аларга жетүү үчүн дал ушул укуракты студенттик мезгилди болушунча туура пайдаланып калууга билек түрүнүп турган кези. Сабакты кунт коюп угуп жаткан студент Овагүл Идирисова. Ал 50 жашта. Учурда Борис Ельцин атындагы Кыргыз-Орус славян университетинин студенти. Мен өзүм 4-курста окуйм. ПДСМ 18 группада окуйм. ОЗИЗ деген сабагы болду азыр. Сабак бүттү, уже мына группалаштарым бардыгы. Сиз 4 жылдан бери жолугуңуздар да? 4 жылдан бери. Эжеке кандай окуйт? Жакшы окуйт, аракет кылат, жардам беребиз, Овагүл эжеге. Овагүл айым бала кезинен эле врач болгусу келген. Бирок ата-энеси каршы болуп, ал кыялы орундалбай калган. Ага карабай, үй бүлө куруп, бутуна тургандан кийин максатына жетүүнү чечкен. Мен медицинага биринчи Токмоктогу медучишаны бүткөнмүн 3 жыл. Андан кийин КГМда Акынбаев атындагы медакадемияда фарм факультетini аяктадым. Андан кийин ушул ортага даярданып жүрүп ушу кырсууга өттүм да. Кесипти тандаган себеби мен жашымда эле ошол Абдуллаев Токтогул деген врач тайекемдин үйүндө чоңойгонмун. Ошонун таасири тийдиби? Ошондон улам эле мен врач болом деп чечкенмин. Бирок кичинекей кезимде. Бирок тилекке каршы атам каршы чыгып окутпай, өзү мугалим болгондуктан, ата-энем мугалим болгондо, ошо мугалимдикке окутуп койгон. Аны аяктагандан кийин Баткен шаарында иштедим. Мугалим болуп 10 жыл иштедим. Качан чечтиңиз? Канча 4 жыл мурда ошондо кайра медицинаны окуйм деп? Мен 10 жыл мурда чечкенмин. Мен ушул медицинаны кайрадан бутума туруп алып, анан окудум да. Каарманыбызга өзүнүн балдары теңдүү жаштар менен окуу башында өтө ыңгайсыз болгонун айтат. Эми гана көнүп келатыптыр. Коркуп эле, үркүп эле, мындай уялып, ушундай билсем да жооп бере албай кыйналып аткам да, билесиң да, Мээрим, Эмнеге? Билбейм, мындай жаштардын арасында билсем дагы алардан талашпайын депчи, койчу талашып сүйлөсөң мындай туура эмес деп ойлопмун да. Көрсөм мындай талашып, мындай билгениңди сыртыңа чыгарып, мындай тартынбаш керек экен да.
Буга чейин балдарга сабак берсе, эми балдардын саламаттыгына жоопкерчилик алгысы келген Обагүл Идирисовага окууга тапшыруу оңой болгон эмес. Мен мурда тапшырганда, ошо даярданбай эле тапшыргам да. Аз балл алып калдым да. Себеби илгери биздин убакта ошол орут жок болчу. Кийин анан аябай даярданып, мугалимдерди жалдап, химия, биологиядан, математика, кыргыз тилден аларга индивидуальный сабак беришти мага. Сапатка да бардым. Көп жерге бардым. Ошол Жаша, негизи сиз медицинага ошо баягы тайкемен кызыгып калдым деп айтпадыңызбы? Ооба. Чын эле кандай жөндөмдөрүңүз бар? Буга чейин да баягы пандемияда иштеп калдым деп да айтып калдыңыз. Былтыр пандемия учурунда красный зонада иштедим. Өзүмдүн аптекам бар, частный. Полный дарыларды дагы көп адамдарга, жетим жесирлерге, колунда жокко, бир эле колунда жок эмес, ошол мезгилде аябай биздин элибиз, кыргыз элибиз өтө кыйналды да. Же жумуш жок, же мурдагыдай базар иштебейт. Ошон үчүн аларды эске алып жардам бердик. Дары-дармектерди бекер таркаттык да. А сиз жана жеке менчик дарыканам бар дедиңиз. Аны ким иштетет? Мен сабактан барып анан иштетем да. Ага чейин сабактан кийин барып дарыканага барасызбы? Ооба, анан кийин барып иштейм. Себеби бирөөдү алайын десем, анда ага акча төлөш керек. Биз центрде эмеспиз. Эгерде центрде болгонубузда адам көп болот. Мындай кадой эмес жер да. Ушундай шарттар. Күнүнө канча саат окуйсуз? Кээде 5ке чейин окуйбуз. Кээде ар кандай. Кээде 12ге чейин, кээде 3кө чейин ушундай да. Ушу Дордой жакта жашайсыз, Дордойдон барып келесиз. Барып келем. Себеби машина менен жүрөм көбүнчө. Эгерде машина болбосо мен жетишпейм да. Ооба да, алыс го аябай. Алыс, аябай алыс. Маектешип отуруп, каарманыбыздын алыс деген үйүнө да жетип келдик. Үй оокаттарында өз жоопкерчилигине алган студент 6 баланын энеси. Балдарынын баары өзүнө окшоп эртеден кечке окууда же иште. Эң чоң балам Патекте бүткөн, үй бүлөлүү. Шаарда жашашат. Бир неберем бар. Небереңиз бар, Неберем бар. Андан кийинки, экинчи балам КГМда окуйт, 6-курста, лечебныйда окуйт. Бул дагы өзү аябай жакшы окуйт, аракет кылып. Андан кийин ол Бектурган ошо Себатта окуйт, жатып окуйт. Ал эми Айтурган менен Мадина кызым. Булар да Себатта, Айчүрөктө окуйт. Азыр 7-класста окуйт Мадина. Айтурган болсо 9-класста окуйт. Анан кичинекей кызым Гүлзейнеп жакында ошол мектептен каза болду. Ошол кандай десем, врачтардын кайдыгерлигинен, мугалим директорлордун кайдыгерлигинен каза болду да. Биринчи медициналык жардам көрсөтүлбөгөндөн. 7-чи класс, азыр 6-га көчмөк да. Эң кичинеси ушул. Ошол балдарым ушул. Баарыңар окуп турбайсыңарбы? Бардыгыбыз окуйт, үйдө эч ким калбайт, бир эле күйөөм калат. Жолдошуңуз эле. Жолдошум менен калат. Эртең менен 6-да турабыз. 7-де чыгып кетебиз. Ошо боюнча кечки саат 5-6, 7-де келебиз да. Биякта окуйт окшойсуз, Бул жерде окуйбуз. Тапшырмаларды канча аткарасыз? Кээде таң атып кетет. Себеби жаштар менен теңтайлашып окуу өтө кыйын. Азыркы жаштар өтө билимдүү. Анын киристи түрк тилдерин билет. Мен да ушул жаштар менен теңтайлашып окуганга аракет кылып атам. Мен 87-жылы биринчи жолу студент болгонмун. Ал мезгилде кандай десем, айырмачылык өтө чоң азыркы студенттер мененчи салыштырганда. 80-жылдары биз интернет жок болчу. Кыскасы биз китептен окуйт элек да, бүт нерсени китептен табат элек. Азыркы мезгилде студенттер китепти пайдаланышпайт, аз пайдаланат да. Көбүнчө эле электрондук китептер бар, интернеттен алышат өздөрү. Даяры да. Азыркы студенттерге өтө жеңил, ыңгайлуу болуп түзүлгөн да. Алар азыр аябай жакшы окуса болот. А сизге кандай ыңгайлуу? Китептен окуганбы же интернеттенби?
Менин возрастыма китептен оккан ыңгайлуу да. Баары бир мен интернеттен окуй албайм. Мындай алар жаштар зрениясы өтө жакшы болот. Мен ошо интернеттеги китептерди чыгарып алам да, ксерокопия кылып чыгарып окуйм. Же болбосо мүмкүн болушунча өзүм ошол бизден китепканадан китептер берилет. Анан өзүм сатып алам. Көбүнчө эле китептерди сатып алам да. Ошол боюнча. Дагы башка кандай айырмалар бар ушул студенттерде? Мисалы, азыркы студенттер кыйыныракпы, жакшыраак окуйбу же мурункулар кыйын беле сиздин көз карашыңызда? Азыркы студенттер мындай баардык иш жеңил болгон үчүнбү? Көпчүлүк студенттер жакшы окушпайт да, аракет кылышпайт. Мисалы, ата-энеси ошол заставить этип эле врач бол же медсестра бол деп ушу медицинага тапшыртып коюшат да. Бул менин оюмча туура эмес да. Медицинаны сүйбөгөндөн кийин кандайдыр бир курста таштап коюшу мүмкүн. Кызыкпаса кийин андан бир жакшы врач чыкпайт. Буга каалоо да болуш керек да. Жан дүйнөсү менен кызыгыш керек. Биз теория, практика бирге кетиш керек. Бир эле теория, практиканы билбестен ошол ар бир врач жан дүйнөсү менен, муну жүрөгү менен ооруган адамды сезе билиш керек да. Ошондо гана биз врач боло алабыз. Каалоо болсо ар бир студентте, андан жакшы мыкты врач чыгат деп ойлойм да. Азыркы мезгилде мен көрүп атам, аябай такшалып билим алгандар да бар, аябай аракет кылып окуган студенттер көп. Мисалы, мен байкашымча. Тескеринче окубай жүргөн студенттер да бар да. Алар кимдер? Алар ата-энеси кыйнап окуткандар да. Көбүнчө каалабайт, интернетте окубай эле оюнга берилип кетет, интернетте оюндаргачы. Сиздин кандай кыялыңыз бар? Буюрса 4-чү курс болуп калыптырсыз. Дагы 2 жылдан кийин бүтөс, Канча жашка чейин окуйм дейсиз? Мен мисалы мага окуу мурда уялып жүргөнмүн, жашым мындай 1-2 курстачы. Азыр мен үчүн уят эмес билим алуу. Билим алуу ийне менен кудук казанга барабар да. Биздин билгенибизден билбегенибиз көп да. Ошон үчүн бул медицинада тынымсыз окуп турушубуз керек. Өмүр бою окуйбуз да. Сиз да өмүр бою окуйсуз. Окуй беребиз. Мен тажабаймын окукандан эч качан. Мен эрким күчтүү, Кудайга шүгүр, ден соолугум эле таза болсо мен окуй берем да. Өмүр бою билим алам дегендердин дагы бири Ислам Акималиев. Ал учурда Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде окуп да иштеп да жатат. Шаар куруу кафедрасында иштейм. Өзүм ушул эле окуу жайды бүткөм. 5 жыл бакалаврда окудук. Быйыл магистратураны бүтүп, ушул эле жылы кайра аспирантурага тапшырып окууну улантатам. Иштеп дагы окутат. Ооба, быйылдан бери иштейм. Именно дома. То есть это рельеф местности. Это водоотводная система. Ислам мугалим болууну кийин эле чечкен. Ага бир жагынан балдарга сабак берген жакса, экинчи жагынан өзүнө чакырык таштаган. Мугалим болгум магистратурага окуганда келди. Анткени ошол магистратурадан мугалимдин студентке болгон мамилесин ошондо көрдүм да. Анан ошол мага жакты. Ошо биринчиси, экинчиси мен жаш кезимден эле кичине уялчаак, тартынчаак, үнүм чыкпаган балдардан болгом. Ошо менен күрөшүүдүн кандай десем, ошонун кадамы да. Ошон үчүн дагы балким мугалимдин негизи мага жагат. Жаш муунга тарбиялап, преемственность ошо өткөрүп берүү деген менин оюмча жакшы иш. План, генплан, опорный план, ситуационный план. Будете еще, наверное, дополнительно много сейчас, кто этого не делает, но план высот тоже будете делать. Сабак берүүнү жаңы эле үйрөнүп баштагандыктан Исламга азыр чоң сыноо болуп жаткан кез. Анын айтымында билген башка, үйрөткөн башка. Сабак берүү балким кыйын, анткени сабак берип көрбөгөндүктөн түшүндүрүү, жеткирүү, кичине ошол процесске кирүү кичине кыйын болду да. Анткени баягы сен оюңда бир нерсе, анан айтканда башка нерсе чыгып калышы мүмкүн да. Анан сен баягы айтканыңды студент дагы кичине баягы өзүнүн ою менен түшүнүп калышы мүмкүн. Ошо сен айтып аткандай кылып түшүндүрүү ошол кичине кыйынчылык болду. Сессия модуль убагында эмелер толтурулат экен, кагаздар. Ошолор дагы битиш керек экен, туура толтуруш керек экен. Алар дайыма көзөмөлдө экен. Ислам айтсаңыз, азыр кайсы сабак болду? Азыр средства мультимедиа в градостроительстве болуп атат. Мааниси азыркы учурда
компьютерге өтүп аткан убакытта компьютер менен студенттерди үйрөтүү иштеген. Сиз өзүңүз окуп жүргөндө да ушундай сабак бар беле? Биз Ноутбуктар менен окуйт белең? Жок, биз деген 5-курска келгенде, дипломго келгенде эле гана ноутбукту көрдүк. Ага чейин кол менен эле иштечүбүз. Азыр деле студенттер негиз кол менен иштейт, бирок акырындан үйрөтүп атабыз 2-курстан баштап. Бизде көбүндө ноутбук жок да болду, көбүндө ошо бири-бирибизден сурап эле үйрөндүк да. Анткени андай система мурда жок болчу. Биз ошо жакында эле колдонуп баштадык. Студенттер өздөрүнүн ноутбук алып келиш керек да? Ооба. Университет берет, бирок ал аудитория азыр компьютерный аудитория бар. Бирок азыр бош эмес болгондуктан бизге ушундай ылайык да. Кызыгуусу кандай студенттердин? Менин оюмча жакшы эле. Жакшы эле, кызыгышат. Ооба. Анын үстүнө жаңы технология менен байланыштуу болгон үчүн да кызыгыраак болсо керек, э? Ооба. Мурдакыга караганда бир аз жеңилирээк болуп калбадыбы? Мурда моундай планшетке кол менен чийип жүрсө, азыр ноутбук менен эле иштешет да. Ноутбугу жоктор эмне кыласың? Ноутбук барлардан үйрөнөбүз. Ноутбук барлардан үйрөнөбүз. Кошо эле. Силер келечекте шаар курушуулар турбайсыңарбы? Бишкектин архитектурасы жагабы шаардын? Жакпайбы? Эч кимге жакпайт. Эмнелердин өзгөрткүңөр келет эң эле биринчи? План бар. План? Жалпы генпландыбы? Это невозможно. Ислам кече жакында эле тагыраагы 7 жыл мурун өзү университеттин босогосун аттаганы менен ал убактагы студенттер менен азыркылардын ортосундагы айырма чоң экенин айтат. Анын пикиринде студенттер азыр кыйла эркин жана чыгармачыл. Азыркы студенттер кичине башкачараак, кичине ачыгыраак, оюн кененирээк билдирет, тартынбайт, креативдүүрөөк десем болот. Мен мисалы студенттер менен контакт жүргөн кезде айтышат, ой пикирин айтат, суроо барбы дегенде дайыма сурайт. Биз деген унчукпай отурчу. Суроо барбы деп дайыма сурачу бизден, эсинде да, ага эжелер. Аны отурасың, анткени суроо жок да, чынындачы. Тартып аткандан эмес, бирок азыркылар дайыма сурайт. Сабак берүү процессине көбүрөөк кызыгат, вовлечен. Жаш окутуучу жумасына 3 жолу күнүнө 4,5 сааттан сабак берет. Андан сырткары да окуучулар менен тыгыз иштешип, кураторлукту да мойнуна алган. Бул эмгегине алган маянасын угуп, чынын айтсам таң калдым. Жаш мугалимдерди кичине азыраак, чын айтканда, бая ойдогудай кенен жүрө албайсың. Кача алат орто эсеп менен? Орто эсеп менен 10го чейин десем болот. 10.000 сомго чейин? Ооба. 10.000 сомго чейин? Чейин, ооба. Бирок баягы мен оюмча ал деген баягы финансовый аспект албаганда негизи за то, что я тут делаю, мен биякта эмнени кылсам, ал оправдывает. Ислам азыр үй бүлө кура электигин, ошондой эле көп акча талап кылбаган хоббилер менен алектенерин эске алганда, бул маянага ыры аз экенин айтты. Деген менен болобу? Жаш мугалим келечеги үчүн 2 иште иштөөгө мажбур. Жалгыз эле мисалы 10.000 сомго иштей албайсың албетте. Ошон үчүн менин экинчи жумушум бар. Жеке архитектурный компанияда иштейм. Архитектордун должностунда иштейм. Демек түшкө чейин биякта? Түшкө чейин биякта болом. 12-12:30 чейин анан чыгып алып, кечке чейин ошо жеке фирмада. Бул билим берүүнүн сапатына таасир этип калбайбы? Мен оюмча этпейт, анткени аяктан дагы жетекчилик менен сүйлөшүп койгонбуз. Аякта дагы чектелүү эле убакыт иштейм. Андан бошогон убакытта мен деген кийинки күндүн сабактарына даярданып, кечке чейин алып туруп, 2 саат, 3 саат даярдансаң жетет. Негизи бул кайсы жакта иштегиңиз келет? Эгер айлык маяналары жогору болсо, сиздин оюңуздагыдай болсо? Мен оюмдагыдай айлык маянасын мен оюмча эч жумуш бере албайт. Ошон үчүн мен жеке өзүм ишим ачкым келет. Оюмда келечекте өзүм фирмамды ачсам архитектурный. Мугалим болбойсузбу? Болом. Анда деле ошо биякта калып, түштөн кийин уже башка фирмага эмес, мен өзүмдүн ишиме барам. Билим берүү министрлигинин 2021 жыл үчүн берген маалыматына ылайык, республика боюнча 73 жогорку окуу жай бар.
Анын 33'ü мамлекеттик, 40'ы жеке менчик окуу жайлар. Андан тышкары 153 колледж, 99 кесиптик лицей иш алып барат. Жогорку окуу жайларда 219.030 студент билим алат. Анын 184.871'и мамлекеттик окуу жайларда окуса, калган 34.159'у жеке менчик университеттерде билим алышат. Бакалаврда окугандардын саны 162.015, магистр программаларында 1475, жана адистик программаларда 45.540 студент билим алат. 71.872 студент чет өлкөлүктөр. Мындан тышкары колледждерде 95.991 жана кесиптик лицейлерде 32.360 студент билим алат. Жогорку окуу жайларда окугандардын басымдуу бөлүгү контракттык негизде окушат. Ошол эле 219.030 студенттин 26.449 гана гранттык негизде билим алса, калган 192.581 студент окуу үчүн акы төлөйт. Ал эми контракттын өлчөмү мамлекеттик окуу жайларда жылына 20.000ден 65.000 сомго чейин болсо, жеке менчик окуу жайларда $1.000дан $6.000 чейин. 2021 жылы жогорку окуу жайларды 36.916 студент аяктады. Алардын 5.851'и гранттык, 31.065'и контракттык негизде билим алышкан. Өлкө боюнча жумушка орношо алган бүтүрүүчүлөрдүн үлүшү 76%ды түзөт. Жогорку окуу жайларда 15.419 окутуучу иштейт. Алардын 1.016'сы илимдин доктору, 4.145'и илимдин кандидаты.